Урматтуу шеф, сизге рахмат. Чоң жардам бердиңиз. Бул жакшылыгыңызды унутпайбыз. Анан жерде калтырбайбыз. Эч нерсе эмес. Силердей ишкер жигиттерге ар дайым колдоо көрсөтөбүз. Документиңерди турлап келиңиздер. Болду. Эми курайка бата жүрбөйт дегенде муну алып коюңуз. Анан дагы болот. Мындай кылбаңыз. Биз колубуздан эмне келсе ошону гана кылабыз. Калганын баары мыйзамдын талабына жараша болот. Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Бул жана бүтпөй аткан иштерди бүтүргөнгө. Аз десеңиз дагы кошолуп, азыр деле берем. Сиз мени тааныбайт окшойсуз. Мен мыйзамдын чегинде гана иш алып барам. Же эмне, акча берип койсун иштин баары бүтөт дейсизби? Орозонун улуу күнүндө. Ушундай кылганыңыз жакшыбы? Кечиресиз, мен аны билбей калып турмун. Сизге чейин ушинтип эле бүтүрүп койчубуз. Чай үстүндө барып сүйлөшсөк кантет. Мен орозомун. Акыркы сөздү айтайын. Документиңизди турлап келиңиз. Жакшы барыңыз. Аяқсы қал. Балким. Не oldu abi? Ne oldu? Cumuş büktü ne deyip? Kol koydu mu? Қызықтай кішкене. Мен аразамын дейді ғой. Emimne alabız? Kantip duruyor senin? Ақымақ десе. Әмін башқа жолын табабыз. Айланабыз. Makul. Калп айтып, жалган сөздөр менен алектенүүнү койбогон адамдын жеп ичкенден гана тыйылып, орозо кармадым дегенине Алла Таала муктаж эмес.